Ук бирок ыйлаба деген нерсе бар го. Сөз түрдө ошондой окуялар болот жашообузда. Көзүңдөн кааласаң жаш чыгып кетет да. Үй бүлөдө 16 жаштагы иним бар, биз 4 кызбыз. 4 кыз, 1 уулбуз. Үй бүлө бир туугандар жаштык кезибизден өзгөчө чана тепкен учурлар, кыштын сууна карабастан, ызгаарына карабастан карды тегерек кылып алып бири-бирибизге ойногон учурлар, баягыдай тегерек кылып алып аязада жасайбызбы, ошол сыяктуу ойногон учурларыбыз бул эң бактылуу учурларыбыз болгон учурлар экен. Бир туугандарым менен күндөр түндөргө тездик менен алмашып, биз дагы чоңоюшту баштадык. Иним 16да, эжелерим турмушка чыкты, инимден алдын мен элем дейт да. Албетте, кандай учур болбосун, кайсыл учур болбосун, биз бири-бирибизге жакын, жардам берген, кээ бирөөлөргө карап, үлгү алып, албетте ал нерсе биздин башыбызга келбестен мурда башкалардын башына келгенине карап туруп эле сабак ала турган үй бүлөлөрдөн элек. Бири-бирибизди колубуздан тартат элек, бутубуздан тартпайт элек. Бири-бирибизге жардам берет элек, бири-бирибизге жамандык кылбайт элек дейт да. Ошондой бир туугандар бар, арзыбаган мал мүлктү деп, ушундайлар жашоодо көрүп атабыз, арзыбаган тыйын-тыпырды деп, бири-бирине карабай калган учурлар, жүз көрбөй, бири-бирин таштап кеткен учурлар, алдап кеткен учурлар, акча үчүн, тыйын-тыпыр үчүн, бир үй-жай үчүн мүлк талашкандар, атадан кийин мурас талашкандар жок эмес, урматтуу мекендешим. Биз бирок өзгөчө бири-бирибизге жардам берген, каралашкан үй бүлө бир туугандар элек. Эжем да турмушка чыгып кетти, мен дагы турмушка чыктым, анан учур иниме келди. Инимди дагы үйлөдүк, өзгөчө бир сулуу татынакай деп ахлак, имандуу бир кызга үйлөдүк. Иним дагы жашоону баштайт экен, арадан 1 жыл өттү, 2 жыл өттү, 3 жыл өттү, бирок балалуу болбой жатты. Көрүнбөгөн врачы барбаган табиби, дарыгери калган жок. Барып көрөт экен, врачтар анык диагнозду коюп, анык чечимди чыгарышып, бул тукумсуз экен иниңер, ургууланбайт эми, иниңер тукумсуз болуп калды деп ошентип кабарын беришти. Биз миң күйүттөбүз, бирок турмушка чыккандан кийин балдарыңды ойлойт экенсиң, экинчи буга чейин биринчи үй бүлө деп ата-энең бир туугандарың дей турган болсоң, бул күйөөгө чыккандан кийин биринчи кезекте өзүңдүн күйөөң, өзүңдүн балдарың болуп калат экен. Мен ошолорду ойлоп, анан бул жакта апамды, инимди түйшүк маселесин ойлоп, бир жактан сыгылып, бир жактан кайгырып, өтө ойлонуп жаттым, дыккат болуп жаттым. Бирок жашоо Алланын тагдыры, эмне кылабыз? Берүүчү Аллах, алуучу Аллах. Алладан келдик, Аллага кайтабыз деген келиме сөздөр менен айтат экенбиз. Көпкө узаган жок. Аялы дагы ата-энесинин сөздөрүн эки кыла албастан, менин кызым бактылуу болуш керек, турмуш куруп балалуу болуш керек, биз небере көргүбүз келет деп, ата-энеси, кайнана кайнатасы кыздарын кулагына куюп, кыздын алып кетип калды. 3 ай да күттү, 3 ай тазалангандан кийин башкага турмушка чыгып кетти. Иним өзү жалгыз калды дейт да. Ошондуктан ден соолук биринчи кезекте деп мен кайра айтпайм да. Ден соолук биринчи кезекте да. Ден соолук аманат, ден соолукка жооп беребиз, дене мүчөлөрү аманат. Инимдин оорусуна байланыштуу, иним ооруйт экен. Бирок күн ара жашоодо бир эле жалгыз эмес экенсиң, бир ооруга чалыккан учурда ал оору бир эле сага келбейт экен. Башка адамдар да ооруган болушу мүмкүн экен, же тарыхта ооруп кеткен экен. Бирок ошол ооруган адамдар ошол учурдан кантип чыгып кеткени маанилүү да. Бардыгына сыноо келген, ошол сыноодон кантип кайсыл жол менен чыгып кеткени маанилүү болуп эсептелет. Алла деппи, же шайтандын жолу мененби? Ошонусу негиздүү, ошонусу кароого маанилүү болуп эсептелет да. Иниме сабыр тилеп, күн жылдар өтүп, бир жубан чыкты. Ал эми күйөөсү өтүп калган, анын бир баласы бар. Иниме ыраазы болгондуктан турмушка чыгамын дегениге байланыштуу биз дагы макул болдук. Ата-энем, апам дагы макул болгонуна байланыштуу ошону иниме жубай кылып бердик. Мурдагы келинден дагы жакшыраак чыкты. Биз ойлогондон да жакшыраак чыкты бул келин. Тынымсыз кызмат кылат, тынымсыз кирлерди жуат, тынымсыз эки жактышып барат, тынымсыз эмгекчил аял. Баласын да баласыдай көрүп калды иним. Ошончолук жакшы көрүп, ушунчалык бактылуу болгондо бул жактагы алардан көрө көбүрөөк биз сүйүнөт экенсиң. Себеби өзүңдүн үйүң, жеке үйүң, чоңоюп өскөн үйүң тынч болсо, бул жакта көңүлүң дагы тынч болот экен. Ошентип бактылуу жашаганына сүйүнөбүз. Бирок тирүүлүк ушундай нерсе бир ылдый бир үйдө болуп турат. Бир эле тегиздикте кете бербейт экен. Үйдө акча каражат жагып жетишпестик көп болгонуна байланыштуу
ушинтип чечим чыгардык, Россияга кете турган болду иним. Иним Россияга барып иштешти баштады. Бир канча ай өтпөстөн аялын дагы чакырып алды. Ошентип иштеп кетишти, өзүнүн тирүүлүгү бөлүнгөндөн кийин өздүк жашоо дегендей жашоо башталды аныкы. Иштеп жатты. Бирок бир кеткенде 2 жылдай иштеди. Кайра келгенден кийин бир канча белек-бекчиктер менен келди, сүйүнүп, кубанып, өзгөчө жаштуу учурларды эстеп сүйүнүп, кубанып отурдук бир тууганда, сен андай кылгансың, мен мындай кылганмын деп. Бактылуу күндөрдүн түнү болду ошол түн. Таң жейин апам бышырган тамактар, борчоктор, каттамалар, апам өзү бышырган аш менен түнүбүз дагы берекелүү болду. Бир туугандар менен жылмаюу жүзүбүздө. Андан кийин бир канча күн өтпөстөн кайра кетти жумушуна. Ушул кетүү менен 4 жыл келген жок. 4 жылдан кийин кайра кайтып келди. Инимдин маанайы жок эле. Бирок биз кыз болуп туруп 4 кыз бир уул боло турган болсок, ошол кыздардан да сулуураак иним болчу. Бизден дагы нурдуураак ошол иним болчу. Бизден дагы сөйлөтү күчтүү ошол болчу. Күчү күчтүү ошол болчу. Иним болчу. Анан арбактап да кеткен, өзгөчө караган сайын ырайымы келет адамдын, маанайы жок, шаттыгы жок, мурдагы кубанган жүзү жок. Себебин сурадым келинден, келин эмне болуп атат? Инибиздин маанайы жок. Ал дагы сөз алып качып, мына деп жумушун кылмыш болуп сөздү алып качып жатты. Сөз алып качпай кайерге дагы барат элең? Ачыгын айт бизге, эмне болду инибизге? Ал дагы көздөрүнөн жаш агып, сөздөн мурда биринчи көздөн жаш акса демек түшүнө бер, бир дарды бар да ал учурда. Көздөн жаш акты, дароо түшүндүм. Эмне болду? Иниңиз оорулуу. Эмне оору? Мээсинен өзөк чыгыптыр, рак экен. Ошондо дең дароо болуп түшүп, дароо апам оюма келди. Андан кийин ушул кабарды кантип апама айтыш жолу келди. Көтөрө албайт эле. Өтө оор эле бул маселе. Атамдан кийин жалгызы ушул иним боло турган болсо, бизди сактай турган, бизге жардам бере турган ушул иним боло турган болсо, неге деген суроо дароо келет. Миллиондогон адам турса, неге мага, неге иниме деген суроолордун өзүнө берген кишилер бар да. Бул Алланын тагдыры. Ушул учурда Алласын айт да, эмне деп өтөт экен? Шүгүр кылабы экен, жана Алла айтабы экен деген маселе бар да бул жерде. Иним 5-6 айга созулган жок, 5-6 айдан кийин көз жумду, каза болду. Үйүбүздө сыз, албетте береке кетип калгандай, үйүбүздө тынчтык болуп калды иним кеткенден кийин. Бирок сабыр кылабыз, Алланын тагдыры. Ар бир жолдо сабырдуубуз, иман келтирген пенделербиз. Бирок түнү койгонот экенмин, апам күн сайын ыйлай турган болуп калды. Апама келип, апа ыйлабаңыз дейм, кайра айтам. Күндөрдөн бир күн койгонсом, дагы да ыйлап жатыптыр. Апа ыйлап не кыласыз, баланы ойлоп. Бул Алланын тагдыры. Биз дагы бардыгыбыз барабыз ошол жерге. Ыйлап не кыласыз? Бул кабырда жаткан инибизге азап болот, азап болуп тиет. Ошондуктан коюңуз мындайыңызды. Андан көрө Куран окуңуз, Ихлас сүрөсүн окуңуз кайра. Кул Аллаху ахадты окуңуз. Кайра деген учурда апасы дагы көзүнөн жаш агып, Куранды окуй албай жатам. Куранды окуй албай жатам. Кул Аллаху ахадты окуй албай жатам. Ахатты окуй албай жатам. Дегенде менин дагы көзүмөн жаштар агып ыйлашты баштадым. Себеби инимдин аты Ахатбек болчу дейт да. Албетте урматтуу мекендештерим, эмне сыноо келбесин, кандай тагдыр келбесин, башыңызга сыноо келбесин. Өйдө ылдый күндөр болот, түндөр болот. Бир күн бактылуу, бир күн бактысыз. Бардыгын Аллага карата көз жүгүртүүңүздү, ой жүгүртүүңүздү өзгөртпөшүңүз керек. Кандай учур болбосун. Алла мээримдүү, Алла мээримдүү. Алла мээримдүү, кыйынчылык берген учурда дагы Алла мээримдүү, бактылуу күн бергенде дагы алхамдулилля дейсиз, кыйынчылык, жеңилдик келген учурда дагы. Бирөөлөр кайгы үстүндө, бирөөлөр кубаныч келгенде, жок, айырмасы жок. Кайсыл учур болбосун, Кудайга шүгүр кылганды, Алланын берген сыноолордон Алла деп өтүүнү бардыгыбызга насип кылсын. Алла ажаллах көрсөтүп, жол өчөрүн насип этсин.
чет жакта иштеп жүргөн, Орусия болсун, Европа болсун, Германия, США, Америка, Лондон, Париж бардык жерде иштеп жаткан кыргыз мекендештерибизге, мусулмандарга тынчтык, ден соолук, өзөрлүк, кайтпастык, негизгиси ден соолук берсин. Аллага аманатсыздар бардыгыңыздар. Жылмаюуда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатух.